Туғандар, мына Баткенде пай дей тұрған іштер болып атыптыр. Бұл Баткен арқада қалған деп жүреріппіз біз. Бұл шекте. Баткен алдаға кетіп қалыптыр. Мына ол үйді көріңіздер. Қарабұлақ айлы. Ассаламу алейкум. Бұл эмне олған үй? Бұл вообще башкача үй ғой. Бұл Уалейкум ассалам. Қандайсыз, қош келіпсіздер. Ушул үйдү салдык, укамдын үйү болот бул. Етто үй деп салдык. Азыр бардык эле шаардан тажап эме кылгандан ушундай чист аглай менен жыгач менен ушундай үйдү быйыл салдык. Дем алганга аябай жакшы, жазында келип дем алып, кышында да эле болот. Не дейбиз? Bunu eldim bardı kafe olot da oylaptır da başında. Birinci salып атсак көп эле эме кылып качан ачасыңар. Балык пиширип сатасыңарбы же аш кылып эме кыласыңарбы дегенден жооп деп эле биякта салсак эми элге башкача көрүндү, типа кафеге окшоп калды окшойт. Ошондон өзүбүзгө эле дем алганга, апабыз келип, ушу тууган уруктар келип дем алганга шарт кылдык да. Кана эми көрөрчү иштерин. Birinci komuta misali bu apağızın. Buna sevetken kademkiler sevet. Sevet. Danek. Evet, danekteri. Bu yer apağızın komutası. Apağız komutası. Buna şart kılıp apağız. Чисто özüdün cümgilerini de koyat. Натуральный тоже. Düşüktürden özüdükü. Душ. Tuvalet bardығы, совсем условияны дегендей. Мына үстілерден жыға шыкен, а? Burada emne деп қойды. Кемпірге аябай жақсы шарт түзген екенсіңер. Ой. Ысық су, судар қана. Душ. Азықы. Емеден бойынша. Қолдың келішінше. Соны жасалыптыр. Бұл апаңыздың чисто эме, мындай боюнча эле калган. Актап койгонбуз мындай, ошо цветке. Бул жактар вообще эле тилген эмес, ошо бойдон эле. Эшиктер дагы натуральный, эч кандай эме жок, чисто жыгач. Биякта общий эме колдончу дагы душ эме бар. Жуунга стиралка. Укмуш экен. Кир жугуч машинеңер бар экен. Жугуч машина бар, ыстык суу. Биякта бул чисто радиого бетте связь дагы жок. Бул болсо детский өзүбүздүн балдар кыздарыбызга специальный светтерди дагы яркий кылган эмеспиз. Айнекти дагы чоң кылган эмеспиз. Чисто дем алганга берден шаардагы баякы эмелерден шумдардан эме кылып. Жақшы жер интернет тартпайды. Сонун экен. Мына килем дагы алыкмыш. Өзүбүздүн килемдер, көшөгөлөр дагы өзүбүздүн келиндин көшөгөлөрү. Ушуктөр ушундай телевизор жок. Потому что достаточно бардыгы телевизор, баягы телефон кармап. Кухня. Кухнялар сол екен. Бай. Газ да бар, ток да бар. Мына эмне болгон бөлмө болду? Болсо өзүм уканын спальня болду. Бирок азыр эми кыш келгениге эме кылганга, бул чисто жазга деп эме кылдык, бирок Кудай кааласа кийинки жылы уже печка коюп кышка дагы мындай шарт түзөбүз да. Быйыл кичине үспөт этпей калдык. Мында даш чип кетсек болот. Анан үстүгө чыксаңыздар. Үстүндө дагы. Ой. Тепкичиңер да сонун экен. Мына. Көчөктөрдү жыйнап койдук, просто сине мындай жүрөп турган мал кышында эме болгондон жыйнап эле ушинтип коюп койгон болобуз. Ошол Маяктан тоору тиктеп отурасыңар. Биякта тоору тиктеп, ачып койсоң шамал. Каллектин шамалы деп коет. Бизде ошол тоодо арча дагы ушул эмелер бияка
Прям буратта жазында вообще эле. Ана. Тоон шамал келет экен. Бuyakta бактарактар эме болуп. Üstü чисто вагонка, жыгач. Специально ушундай дикий эме böyle койдук. Мына ал жер ая сон чыгыптыр, а? Ооба. Жерден отуруп. Сон чыгыптыр. Бuyakta болсо балконубуз бар. Балкон чоң. Ая кенен экен. Жерде кеңири. Ушул жерге чайды демдеп отурасыздар. Бuyakta жазында аттар жүрөт. Караганда өзүнчө эле бир рахатта азыр эми бозоруп турат. Жалбыракта мына дарактар көгөргөндө вообще да башкача пейзаж болот. Сон экен. Wi-Fi бар экен. Wi-Fi'ди киргиздик. Эми камера коюп койдук. Ким кет откан үчүн эме кылып турабыз. Детский балдар келгенде Wi-Fi'ди өчүрүп коебуз. Алар интернетке кирип кетпесин. Сонун укмуш курулуптур. Бул жерде жанагы балдар үчүн лагерь кылсаңар да болчудай жайында. Укмуш болуптур. Келип арендага директно как гостиница берме дегендер да көп болуп атат. Демалып кетебиз деген. Таныштарга эми жөн эле айтабыз. Сонун укмуш, ийгилик. Всем советую. Сон жасалыптыр. Укмуш ай. Мына Баткен алга. Баткендиктер алга. Баткендин алыс кайлындагы ушул салган азаматтарга даңк.